Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага мактоолор, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Туугандар, үйлөнүүгө тиешелүү өкүм ага даярдык сабагынын 9-сабагына келип жеттик. Жуучулукка баруу эки тарап кудалашкандагы шарият өкүмдөрү сүннөт жакшы көрүлгөн амалдар жөнүндө кетип атат сөз. 5-чи ошо жуучулукка тиешелүү маселе. Кээде эркек киши баягы жаңы үйлөнүп атканда кызга үйлөнөт, пикирге ушул жакшыраак болот. Кээде турмуштун шарттарына ылайык жубан аялга үйлөнүп калат. Кандай болгон чакта дагы ал аял башка бирөөнүн никесинде болбош керек. Мисалы, үйлөнө турган аялы дейли, бир эркек азамат. Мисалы, Фатима деген айымга үйлөнүп аткан болсо, Фатима айым башка бирөөнүн никесинде аялы болбош керек. Жок, ал мен урат, согот, жашабайм, муну менен жашайм десе никеси өтпөйт. Качан андан ажырашкандан кийин идда күтүү мөөнөтү бүтүп, этек кири келген аял заты 3 этек кири айызы келиш керек. Улуу сөздү уят жок. Анан барып тазаланат. Же болбосо алла такуну му'таддатал гайр дейт, башка бирөө талак берип, жана 3 этек кирди бүтүп, бири экинчиси бүтүп, үчүнчүсү бүтө элек болсо дагы болбойт. Күйөөсү тирүү болсо ачык барып, мен сизге жуучулукка келдим, алганы келдим деп да айта албайт. Күйөөсү өлүп калса гана каймана маниде айтышы мүмкүн 4 ай күтүп атканда. Бирок бирөөнүн никесиндеги же бирөөнүн идда күтүп, талак бергенден кийин идда күтүп аткан аял болбосун. Анан ошол турмушта үйлөнө турган аял заты мурда кийин турмуш көрүп, эркек да мурда кийин үй бүлө күтө турган болсо, үйлөнө турган болсо анын күнөөсү жок. Аял ошо мурдагы күйөөсүнөн, биринчи күйөөсүнөн, алгачкы күйөөсүнөн ажырашып, талагын алып, идда мөөнөтү бүтө турган болсун. Кийинки 6-чы жуучулукка тиешелүү маселе, адам ата-энелер, кудагыйлар келечектеги жолугушканда, жана бала менен кыз жолукканда сөздү каяктан баштаганда эле кыйналбасын. Жаштардын кулагына күмүш сырга болсун. Эркек адам үй бүлөнүн башчысы болгондон кийин өзүнүн олуттуулугун, жасалма эмес, бирок олуттуулугун, максаты бийик экендигин айкинелеп көрсөтүш керек. Максат жөнүндө сураш керек. Жашоодо максатыңыз кандай? Мусулман адамдын максаты кандай болот? Бийик максат. Ошондой чоң-чоң окусак, тажрыйба топтосок, элибизге, жерибизге пайда берсек, анан ал максат дүйнөбү эле бир үй унаа менен чектелип калбасын. Ал байлык колдон келе, ал жашоонун зарылчылыгы ал дагы келет өз орду менен. Максаттын бийиктигине басым коюш керек. Ушундай мен мисалы окууну тандаган адаммын. Бул жолдо өдө кыйынчылыктар болот. Ошого кандай карайсың деп башынан ачык сураш керек. Сиз мени алдап алып алгансыз, муну билгенде тийбейт элем деген сөз болбосун. Кыз киши да эркектин берген суроосуна, же болбосо кыз киши да өз кезегинде айта турган оюну, максатын бийик айтып койсун. Мен ушунча жыл ата-энем мисалы мет академияда окуткан. Ооба, аял заты үчүн күйөөнүн ыраазычылыгы жогору болуп эсептелет. Эгер мүмкүнчүлүк болсо эртең ушунча билимим талаада калбасын, сиз ошо эркектерге аралашпай, аялдарга тиешелүү жаатта окууга, улантууга жардам бересизби, кандай деп негизги чоң максат багыттагы суроолорду сурап алыш керек. Анан 7-чиси ошол жуучулукка тиешелүү маселе. Бири-бирин алдабаш керек, жалган үмүт бербеш керек. Азыр анын көзүн эптеп алып алсам болду деп алдап, жалган түс болуп, өзү намаз окубайт, бирок утурумду сакал коюп, намаз окугандай көрүнүп, ал байкуш аялды ишендирип кызды эртең таштап койгон, бул Кудайды алдаган болот. Эртең бир мусулманды алдаган жакшы эмес. Сиздин кызыңыз келечекте алдап коюшу мүмкүн. Ошон үчүн Кудай үчүн үйлөнөрдөн алдын такыбачылыкты туу тутуп, адалдыктап, арамдан алыс болуп, анан жолукканда алдабаш керек бири-бирин, болгон нерсесин айтыш керек дагы, анан жалган үмүт бербеш керек. Боло турган нерсени айтыш керек. Эркектин сөзү аз, кем деп коет, аз, саз, максаты бийик болсун. Негизги сурай турган суроолорду сурасын. Кудай Таалам өркүндөрүн өстүрүп, даражада, бул дүйнөдө даражаларын бийик кылсын. Айтор ушул 9-сабакты жыйынтыктай турган сөз. Үйлөнүүдөн алдын такыбачылыкка такшалып, максатты бийик коюп, үй бүлөсүн келечекте душман катары эмес, бейишке жетелешип кирүүгө шерик катары түшүнүп, анан киргенде жакшы болот. Аллах Таалам баарыбыздан ыраазы болсун.